Бул батырдын балдарым болбосо мамлекеттин бир карыш жери да керек эмес мага ишенин. Квартира алып калышы мүмкүн. Мен ага кепилдик бере албайм азырчы. Балам экен, сизде дагы бала бардыр. Доклад кылам сөзсүз түрдө. 2022 жылы Баткенде болгон чек ара чырында каза болгон маркум Мирлан Ниязовдун жубайы 3 бала менен жашаганга жери жок жүрөт. Жолдошум өтүп кеткенден кийин ошол 20-22 аскер бөлүгүнө барып жашаганга туура келди. Ал жерде жашап жүргөндө элдин баары үй алдык дешип эметип калышты. Өздөрү башында ошол бүт батырлардын үй бүлөсү деп бир группа ачышып, анан мен ошол жактан билип калдым. Үй берилип бүттү, анан эле канча кыдыршаевичтин ошо үй берилип бүттү деген сөзүн эметип калдым да, угуп калып, мен үй алган жокмунбу, отрядда отурамбы деп ыйлактап баштаганда, анан ал жерден деле эч ким мындай командирлер эме кылган жок. Эми болуп калат го деп эле эметип жүрүштү да. Анан 13 ноябрда аңа ошо Бишкектен бирөө чалып, сен ушинтип ызылдап атыптырсың, үй албадым деп. Анан Карапаева Патмакан ким деп сураганда, ошо кайненем болот десем, ошол аялга бергенбиз деп айтты да. Ал акыркы 3 айдан бери Бишкектеги сезим кризистик борборунда баш калкалаганга мажбур. 3-айга кетти. Андан бери бизге келгенден баштап бизде коопсуздук жайыбыз бар да, адресин айта албайбыз. Ошол 4 баласы менен жашап атты. Анан азыр болсо бизде деле мындай өмүр бою болбосо да канчалык көпкө кармаганга болбойт. Эми ушун дегенде башка кишилерге орун бошотуш керек. Биздики мындай бир жанагындай тез жардамдай да. Маркумдун балдарына бөлүнгөн үй кандайдыр бир жол менен кайненесинин колуна тийген. Сатина Лайлиеванын айтымында, ал үйдө маркумдун некеси катталбаган биринчи аялынын баласына кайненеси каттатып алып, азыр маркумдун аялынын балдары менен бараарга жери жок. ЗАГСы болгон эмес бул баланын энеси менен 2023 жылдын январь айына чейин жанагы белгисиз бала, кайненем ээрчип жүргөн белгисиз бала Алиев Орозбек болуп келген дагы. Анан эми закон боюнча деп атасыздар да, эми ошо закон боюнча айтып атам да, мен ошо 2023 жылдын январына чейин Алиев Орозбек болуп келген дагы. Анан ноябрь айында, 2022 жылдын ноябрь айында уже мага Бишкектен чалышкан, Карапаев Патмакан ким, кайненем ошол аялга берилген деп. Анан эле кийин уже кийинки жылда Алиев Орозбек, Акылбеков Орозбек Мирланович болуп келип калганда, бул ушул законго туура келеби ушул? Башка кишиге үйдү каттагандарга чара көрүлөбү деген сурообузга азыркы чек ара кызматынын жетекчиси жок деп жооп берди. Себеби ал үйдү демөөрчүлөр берген. Демөөрчүлөрдүн ишине мамлекет аралаша албайт. Ниязов Мирлан чынында батырларча курман болду. Аны бүт кыргыз эли баарыбыз мамлекет кабыл алган ошентип. Ал бала жүрөгүбүздө турат. Кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн, чек аранын бүтүндүгү үчүн ал бала батырларча курман болду. Ошондуктан ушул Мирлан Ниязовдун эмгегин биз баалап, мамлекет баалап бир канча жардамдарды берди. Мамлекет эч качан Сатинаны көчөдө калтырган жок. Батир берилди демөөрчүлөр тараптан. Ошондуктан бул жерде демөөрчүлөргө чара колдонуп, же аларды бир жоопко тартып андай кыла албайбыз. Мен бул батырдын балдарым болбосо мамлекеттин бир карыш жери да керек эмес мага ишенин. Азыр бияктан мага айтыш бул эмеден чыгып атышат, журналисттерден. Бул тиякты каалабаса, биякты каалабаса өзүңүз деле интервью берипсиз. Мына Баткенде мен азыма кызык болуп атат да, ошо мен Баткенде отурганда Баткендеги служебный үй стройка кетип аткан. Ал вакытта мен 4,5 ай 5 айлык боюмда бар болчу. Ошол вакытта сиз мени ишке алат белеңиз? Служебный кылып. Ала албайт болчусуз.
бул кызымды жолдошума насип кылбаптыр көргөнгө. Бирок билип кетти да, Билип кетти. Анан бул төрөлгөндөн кийин ден соолугу, жүрөгү тешик төрөлдү. Балам экен, сизде дагы бала бардыр. Ошо балдарды өзүлүп кеттим көчөдө. Баткенге барса биз бүгүн дагы даярбыз буну жумушка алганы. Бала бакчага орнотууга бүгүн дагы даярбыз. Квартираны бөлүп берүүгө бүгүн дагы даярбыз. Ошол квартиралар жашап турса, эгерде азыр көрүп атасыздар, демөөрчүлөр, ар кандай демөөрчүлөр чыгып жатат, квартира алып калышы мүмкүн. Мен ага кепилдик бере албайм азырчы. Ал сунушуңуз мени өтө канаттандырат. Сиз азыр чек ара башчысы катары эме кылтасыз, мени аябай канаттандырат. Анан бул балдардын үй маселеси дагы эле чечилбей калып атат да, мындай карагандачы. Мен сиз бул эмеге кызматка келгенге чейин мени эч ким уккан жок. Азыр Шашеев айтыптыр мени. Кабыл алайын десем келбей койду деп. Макул, менден коркпойт, элден коркпойт, эч кимден коркпойт, бирок Кудайдан коркуш керек да. Абдикарим Алимбаев алдыда президент менен УКМКнын жетекчисине Сатина Лайлиеванын маселесин жеткирерин убадалады. Ал эми журналисттердин чек арада элин жерин коргоп окко учкан баатырлардын балдарына мамлекет үй бербейби деген суроосуна мыйзамда каралган эмес деп жооп кайтарды. Мен бул маселени жеткирем. Доклад кылам сөз түрдө.